Колуңуз түспү? Колум түз эле болчу. Кичке кезде уйларды таш менен оңгон мюзгө чекеге койчубуз. Боюңуз узун экен, ошол себептен баскетбол менен да машыгасаңыз. Баскетбол жакшы ойночумун. Мен тоо болгон турбайм бул жерде. Анда эмесе Алтынбек байке, сиз бул жакка келиңиз, мен сизден суранайын. Кеңсе оюну деген бар бизде. Кеңсе оюну болгондон кийин сиз баягы көптөгөн адамдар келет, суроолорду берет, ал суроолорду чечишиңиз керек дегендейчи. Бир чети баягы Кыргыздын улуттук оюну жамбы атмай, же болбосо жаа атмай дейт эмеспи? Сиз эми актер эмес, азыркы учурда мамлекеттик кызматкер болгондон кийин керексиз кагаздарды ушул аралыкта түп-түз чаканын ичине ыргыта аласызбы? Азыр байкап көрөбүз. Байкап көрөлү. Мен жаңы кагаздар менен иштеп атам. Бул эми баягы мынтип коелу. Иштелип, иш аткарылып бүткөндөн кийин кереги жок болуп калган кагаздар да. Ишке ашып, ашкандан кийин. Анчлаг менен өтүп деп койбойбу концерттердечи. Монтеп туруп, ишке ашты, сонун иш болду деп туруп, Кандай ыргытабызбы тияка? Ыргытасыз, тигинин ичине өткөзүшүңүз. Баскетболчумун деп эдиңизби? Көрөлү кана. Жарайт. Экинчи кагазыбызды көрөлү. Алмак салмак ыргытпайлыбы? Мен да ыргытайынбы? Менин колум өтө түз эле, эми азыр көрөйүнчү. Кандай кылчу эле мындай бир көз менен мындай мынтип калчу эле? Бияктан чуркап келтирип секирип туруп салсаңар болот да. Мындай кылып. Кана эмес аракет жасап көрөлү. Баскетболчу болбосом дагы азыр колум түспү, түз эмеспи? Байкайбыз. Меникине караганда жакын түштү, көрдүңүзбү? Мына көрүнөрү, мына бияктан отуруп алып туруп. Кара эмесе, муну сиздики. Ай, келиңиз, жакындайбыз. Жакындайбыз. Бир. Бул сизге. Бир ишке ашты. Бир ишке ашты. Эки. Жакшы, жакындап койбойлу. Дагы салган сайын алыстачы го, биз жакындап. Ай, ордубуздан эле кылсак болмок экен, э? Келиңиз анда ордубузга туралы. Негизи бир экөөнү салдыңызбы, бирөөнү салдыңызбы? Экөөнү салдыңыз, э? Демек, мына ушул экөөнү салсаңыз, бунун артында дагы экинөлү кошулсун. 200 ишти бир күндө аткарыңыз. Бардыгы жогорку деңгээлде өтсүн деген каалоо тилектерди айтабыз сизге. Алдыга эмнени койсоңуз, ошонун бардыгы эселеп сизге, мындайча айтканда, жыйынтыгын алып келип берсин. Анан ошондой эле мырзаларга керектүү дагы белегибиз бар. Мына ушул жерде машиненин жарышуусундагы ойноп кеттиңиз. Мындайча айтканда дагы бизде мындайча 200 ишти дагы бүтүрөбүз деген дагы аракетти жазадык. Анан үйүңүзгө барып, дал ушул боек менен үйүңүздү боеп коюңуз. Себеп дегенде, Снежка продукциясынан, урматтуу көрөрмандар, белектер бизге берилген кези ушул эң кымбат баада, мына бул жакта көрүп коелу. Эң кымбат баадагы сыр боек, мындайча айтканда, сиздин үйүңүздүн көркүн ачып, жана киргенде эле элдин бардыгы чыккысы келбей калгандай сыр боек экенин бизге айтып берген болчу. Жаңылануу боебу турбайбы? Жаңылануу дейт. Рахмат. Жашооңуз дагы жаңыланып турсун сиздин. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде коногубуз Алтынбек Максутов агайыбыз болду.